аңдырап қойсын деп салмай салып қойған. Ассаламу алейкум туугандар. Мына бүгүн бизде мейли бетимди көрсөтө бер деген тууганыбыз турат. Сиз жашыңыз канчада? Жашым 52-де. 52 жаштасыз. Сиз мага келгендеги жабыктарыңызды айтыңыз. Менин келгенде жабыктарымды айтсам, 8 жылдан бери сахарный диабет болуп, экинчи типтеги, анан сразу ошондо эме болгон, давленияга туш болгон. 8 жылдан бери давлениянын дарысын ичишмин, ага кошуп жүрөктүкүн, холестериндикин. Бир күндө канча штуктар ичесиз? Кечинде 3-төн кечинде 2-ден ичишмин. Сиафордукун өзүнчө эртеңден кечинде ошо менен 7-8 таблетка ичишмин. Каты ооруп калганда 7-8 таблетка ичесиз. Каты ооруп калганда врачтарым учетто турат элем. Эмеде 3 жылдан бери тиги эмеде турам, диспансерде турам. Ал жерден инсулин эметишкен. Аласыз. Эртеңден кечинде инсулин алчумун. Анан каты ооруп калганда 2 эсе дарыны кардиологдор көбөйтүп койчу. Анан быйыл деген ошо көбөйтүп койгонуна карабай двойной ичсем да давлениям 220дан ашып, скорый менен больницага түшүп, больница албай, сиздики хронический оору экен, дары менен кармайсыз, өзүңүз кармаңыз деп неме кылган. Бирок мен ошого карабай, ушу дей соолукту издеп, ушу Усана Папаева эжекени неме пандемия убагында интернет булактарынан көрүп калып, жакшы блогер экенин көрүп, анан постоянно укчумун, ошол эме болуп калбайын, вируска туш болуп калбайын деп лимфа массаждарын жасачумун. Сиз ошо мезгил пандемия мезгилде жасагансыз? Пандемия мезгилде жасачумун. Анан мен ошо неме болуп турмун, коронавирус болуп турмун, бирок мен 3 күн ооруп эле меники легкий өтүп кеткен экен. Кийин анализди 6 айдан кийин тапшырсам, ооруп кайра ошо эмени вируска карата менде эме вырабатывать этип калыптыр да. Антитела вырабатывать этип калыптыр. Балам экөөбүз, балам ойноп жүрүп өтүп кеттир, мен мындай өтүп кеттирмин. Анан ошол быйыл ошо катуу ошо давлениям 220дан түшпөй, эжеге 170 менен давлениям келген. Азыркы күндө сиз бизден кайсы дарыланууну алып атасыз? Мен азыр ошо келген күндөн баштап эле мен эже дарыларды биринчи ичпесиң, инсулин сайынбайсың деген. Мен жүрөгүм түшүп калды. Мен өмүр бою 10 жыл тиги уколдарды ичип жүрсөм, дары менен тиги токтогон давлениям кандай мен организмим шок болот, мен өлөм анда деп аябай тиги паника. Мен болду уруштум. Паника кылдым, эже болсо урушту. Мына азыртан баштап ичпейсиң, правильный питанияга өтөсүң, бизден 10 күн лечение аласың деди. Ошо венадан жанакы перекс 10 күн алдым, 10 күн массаж алдым, точный массаж. Азыркы убакта мен азыр сүлүк алып атам. Бүгүн деген 11-чи число болсо, мен 13-чү числода келген экен. Бир ай болду. Ошо 2 күндөн бир ай болот. Бүгүнкү күндөгү ахвалыңызды айтыңыз эми. Анан мен ошо эженин айтканы боюнча мен дарыларды дагы ичпей, инсулинди да сайынбай, правильный питанияны ошо колумдан келишинче аракетимди кылып, правильный питания кылдым. Жебе деген жебедим, ич деген ичип, мындай сууну куюп алып, ушуну ичесиң, ошо весиңе жараша дейт, ушуну көтөрүп ичип жүрөм. Ортосунда давлениям 140-150ге чыгып, коркуп кетип, дагы 3 күн дагы ичтим. Анан кайра эже урушуп ташта деди. Андан кийин таштап, мына Кудай буйрса 2 күндөн бир ай болот. Дары парсы жок эле, ошо суу инсулин жок сайынбай. Мынакей, урматтуу туугандар, инсулин сайынган жок, сиафорду ичкен жок, давленияга таблеткаларды ичкен жок, кан суюта тургандар билет. Кыскасы сиз азыр эч кандай таблетка ичпейсиз. Мен кан суютканды да ичпейм, жүрөк оорунукун да ичпейм, сахардын инсулинден баштап дарысына чейин ичпей калдым. Эми мактанбайын, Кудайга айтып алып, коркуп кетем. Ушинтип отуруп бир күнү тиги неметип калбайын, айтпайын деп кээде төлгө кылып жашырам. Анан ошол азыр дары ичпей эметип атам. Дагы жол эле тилек кылып келдим. Эми дагы бир ай өтүп кетсе, дагы бир ай өтүп кетсе, 3 айдан кийин организм митип восстановить этилип, организм адаптация болуп көнүп калса, анан ары тиги неме атка камчы салып. Азамат. Ошентип өзүмө төлөп. Ооба, абдан жакшы. Кудайдын кулагы сөзүндөй, көз тийбесин чындыгында. Эми бул сиздин аракетиңиз да, көрдүңүзбү? Биз адамдар ойлойбуз да,
уже дарын иче койсом жакшы болуп калам дейдик го. Жок, ошол дарыга чейин биз организмди даярдасак, ошо дарыны ичпей деле калабыз да. Сиз тазаладыңыз. Организмди тазаладыңыз. Ошо азыркы состоянием айтсам, мурун ошо дары ичип алып даңгылдап иштеп жүргөндө эле эми азыр дары ичпей эле тарсылдап жумушума барып, ишиме келип, ичениме келип, 3 күн 4 күндө келип сүлүк алам ошо денемден. Ошо сүлүктөрүмдү алып атам. Азамат, демек урматтуу туугандар, адамдын өзүнөн, мына сиз 70% өзүңүздөн байланыштуу болдубу? Мен азыр мынтип өзүм, мен өмүр бою баягы ушу 8 жылдан бери өзүм врач болуп келгем. Эчеге келип айтканда да күлгөн. Мен мисалы дарыларды тиги дозаны көп кылса, мен күндөн күнгө азайтып отуруп, мен ошо жарымын 100% дарынын 50%ке түшүрүп коюп, өзүмдүн организмди кармачымын. Бирок кийин кармай албай калдым да. Эми ошо азыр эженин айткан эмесинен карап туруп, азыр ойлоп койдум, жанагы мишокко мусорду сала берсең сасып кеткен сыяктуу эле. Организмдагы калыңды көрүнгөн тамакты салып жей берсең, ошондой организм сасып үйрүп кетет экен. Мен ошону түшүндүм. Мисалы сууга кайнаган эле тамактарды жалаң тиги дандан жасалган эмелерди сууга эле кайнатып эле кичине туз салып, сармай салып жейт. Анан кийин ушу даамдуу болсун деп чөп чарлардын түрлөрүн жанагы зелень деп коебуз орусча. Ошо зелендерди салып туруп, чеснокто салсам муруп кураган сонун тамак болот. Ошого эле кайнатып алып, ошого тоюп жүрөм. Тамакты аябай даамдуу кылып өзүм жасагандан мастермин. Иш болсо любой нерсени даамдуу кылып алсам, мага үйгө келгенде баары эме сүйүнүп отурат. Урматтуу мекендештер, биздин тууганыбыз бир жагы аябай позитивдүү экен да. Мына эгерде сиз пассивный болгонуңузда, сиз мындан узараак да чыкмаксыз да. Сиз өзүңүз жок, мен ушуну кыламын, мен ушуну жасаймын деп, анан дайым көңүл ачык жүрөт да. Ошон үчүн мен дайым айтам, биринчи орунга нерсе болуп алат эле. Сиз азаматсыз. Кудай мындан да ден соолугуңузду аман кылсын. Балдарыңыздын өзүн көрүңүз, жакшы болуңуз, денеңиз сак болсун. Урматтуу мекендештер, жакшы болуш адамдын өзүнө гана байланыштуу экенин мен сиздерге айтып коеюн дедим. Саламатта калыңыздар. Саламатта туруңуздар.